Садыр Нуркожоевич, сизге конкреттүү 2 суроом бар. Буга чейин депутаттык 2 комиссияга мен катышып, кийин жиркенип чыгып кеткенмин. Сиз колуңузду жүрөккө коюп туруп ант бериңизчи, ушу комиссияны аягына чейин чыгарасызбы? Мен сизге абдан ишенгендиктен айтып атам да, Садык. Эгерде Карганбек Садыкович, эгерде токтом кабыл алып берип, бут тозбостон жардам берсеңиздер, мен аягына чейин чыгарам, мына жүрөккө коюп туруп колумду айтайын. Эгерде мен бир зыян келтире турган болсом, керек болсо атып да койсоңор болот. Мен распискада жазып берем керек болсо. Мен аягына чейин чыгарам деп турам мен. Эгерде силер колдосоңуздар. Садыке Азамат, мен ошон үчүн сизге эртең менен кирип сөзүңүздү угайын деп анан стенограмма үчүн берип атам да. Мына сиз айттыңыз 117 килограммдан күнүнө топтоп аткан алтынды колуңуз менен кармап көрүп, анан атайын ошо бизге көрсөттүңүз. Бул чындык да, туурабы? Туура. Мен эсептеп көрдүм. Эгерде 117 килограммдан алтын күнүнө куюлуп аткан болсо, бул деген 1.377.580 унция болот да. Анан лондонский биржа менен среднем 1500-төн эсептегенде 2 миллиарда доллара день. Жо, андай эмес. 2 миллиард эмес, миллион болот да, ошондо 100 килограмм алтын. Жок, мен 1 жылдыгын айтып атам. 1 жылдыгын айтып атасыз? 1 жылдыгын айтып атам. 365 күнгө көбөйтүп туруп айтып атам. Эме элдин кулагына күмүш сырга деп атам да келечекке. Анан сиз айттыңыз 33 эсе жанагы химикаттар, ядовитые вещества 33 эсе превышает дедиңиз. Бул туурабы? Туура. Булардын экологиялык паспорту боюнча 180 мышыяк жана менин касиеттүү нарыным көздөй агып аткан суунун баарында мышыяк 22 эсе көп дедиңиз. Туурабы? Туура, бул Казакстандан келген результат. Рахмат. Топурактын составында, топурактын. А сууда 2 эсе, 3 эсе, 8 эсеге чейин көп. Саат 8 болду. 5-күнгө узартабыз деп чечим кабыл алганбыз. Урматтуу депутаттар, добуш бергенбиз, танапиз. Жума күнү жолугабыз.